Саламатсыздарбы, урматтуу достор, таластык туугандар, биз бүгүн Талас жериндебиз. Ыйык жердебиз, Талас жерине, эле кыргыз жерине ыйык болгон жердебиз да. Талас күнгөзү, Сарыл чокусу, абдан жакшы, кереметтүү жер, жаз, баары жакшынакай жашыл болуп өскөн. Az атабыздын туусу, көкөс аба желбиреп турат. Анан эми баарын карап келгенде канча деген адам келет турабы, бияка зыярат кылып келет. Мына биз дагы Манас күмбөзүнө барып Куран окуп, ушу жолу ийгиликтүү болсо экен, ажолтой болсо экен деп келдик да. Эми караңыздар туугандар, мына баары жерди көрдүк, баары жакшы. Туугандар, таластык туугандар келип аткандар. Бул шермендечилик. Бул шермендечилик. Ичкен жегениңердин баарын алып келип алып анан бул жерге таштаган. Эми караңыздар, бул жакты караңыздар. Могул жерге таштайт экенсиңер баары. Бул жердин баары баары чачырап, мусулуп. Биз ыйык деп коебуз, биз укмушпуз. Биз деген манасыбыз үчүн өлөбүз. Кыргыз деп, намыс деп өлүп коебуз дагы. Анан итибизди чыгарып, моминтип кечирип коюңуздар, сийип, чычып туруп кете беребиз да. Шермендечиликте өзүбүз таштабасак, элге келгенге таштаба десек, айтсак, таза кылсак болобу? Анан кайсы адам, кайсы турист, кайсы келип анан биздин ыйык деген жерибизге ишенет туугандар, таластык туугандар, эме Кудай урбаду. Башка жердин мусор кылып сийип жата берелик. Жок дегенде бул жерди тазалап койбойсуздарбы? Эми сураныч да. Талас жердин бийлиги да ушуга бир көңүл буруп койгулачы, сураныч. Жүрөк көрөт. Эми бул жерге жөн эле чогултуп атабыз, кечинде алып кетебиз деп да айтышыңар мүмкүн. Эми мореки бүгүнкү эмес да, караңыздар, деген бар чачырап болуп жатат. Бул качак туугандар. Эми өзүбүздү сыйлайлы биринчи, анан биз өзүбүздү сыйласак, анан бияка келген эл журт туристтер сыйлайт да. Кечирип коюңуздар, эми келип алып да ушуну айтып атып депчи, бул чочкочулук да, кечирип коюңуздар.